Саламатсыңарбы, урматтуу көрөрмандар, сиздер менен мен Азат Боробаев. Кандайсыздар, кандай турасыздар, сак саламаттасыздарбы, ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Урматтуу көрөрмандар, мына билинбей эле убакыт учкан куш дейт, мынакей жай мезгили дагы келип калды. Өзүңүздөр билгендей, жай мезгилинде температура жогору болгондо адамдын денесинен суу көп бөлүнүп чыгат тер аркылуу. Ошондуктан ошол сууну кайрадан биз толукташыбыз керек. Ошон үчүн биз кургак мөмө жемиштерден же болбосо жаңы үзүлгөн мөмө жемиштерден жасалган компотторду, суусундуктарды ичсек ден соолукка дагы абдан пайдалуу болот. Анткени алар витаминдерге, минералдык заттарга бай. Андай эмесе бүгүнкү сабагыбызда биз муздак суусундук жасамакчыбыз жаңы үзүлгөн мөмө жемиштерден. Бул компотту жасоо үчүн бизге лимон керек болот. Лимон, имбир тамыры, ежи малина, жалбыз, долоно, орусча боярышник, жаңы үзүлгөн алма жана шабдалы. Ошондой эле кумшекер да керек болот. Андай эмесе даярдоо процессине көңүл буруңуздар. Урматтуу көрөрмандар, мынакей компотубуз дагы даяр болду. Мунун курамына ошондой эле өрүк, кара өрүк жана башка мөмө жемиштерди да кошсоңуздар болот. Бул компотту ысык кезинде дагы, муздак кезинде дагы, муздатып туруп муз кошуп дагы кардарларга же өзүңөр дагы тамактанууга пайдалансаңар болот. Бул абдан пайдалуу, витаминдерге бай. Даярдоо технологиясын көрдүңүздөр. Эч убакта имбирди, лимонду, жалбызды кайнатуу кереги жок. Аны жөн гана демдеп гана коесуздар. Ал эми мөмө жемиштерди болсо 7 мүнөт гана кайнатасыңар. Бүгүн мен алма, шабдалы, долонону 7 мүнөт кайнаттым, ошондой эле ежи малинаны. Калган лимон, имбир тамырын мен жөн эле демдеп койдум. Эгерде биз кайнатсак, анда витаминдердин саны азайып калышы мүмкүн. Ошондой эле имбирдин, лимондун курамындагы витамин С азайып жок болуп кетиши да мүмкүн. Тамагыңыздар даамдуу болсун, оорубаңыздар, сак саламатта болуңуздар.